Саламатсыңарбы балдар? Мен кайрадан Замира эжеңермин. Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз сабакта илик жөндөмөсүн үйрөнөбүз. Илик жөндөмөсү эмнени билдирет, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Мисалы, бул ким? Бул окутуучу. Бул ким? Бул окутуучу. Бул эмне? Бул үстөл. Бул эмне? Бул үстөл. Үстөл бул зат балдар. Бул буюм. Мисалы, үстөл, терезе, үй, баштык, калемсап, китеп, булардын жана башка булардын баары зат. Зат кимге тиешелүү? Окутуучуга. Мисалы, бул зат окутуучуга тиешелүү балдар. Окутуучуга тиешелүү. Демек, бул окутуучунун үстөлү деп айтабыз. Окутуучунун үстөлү деп айтабыз. Бул кимдин үстөлү? Бул окутуучунун үстөлү. Бул окутуучунун үстөлү. Бул эмне? Бул күчүк. Күчүк эмненин баласы? Күчүк иттин баласы. Илик жөндөмөнүн суроосу балдар. Кимдин? Кимдин үстөлү? Окутуучунун үстөлү. Эмненин? Бул эмненин баласы? Бул иттин баласы. Иттин баласы. Бул иттин баласы. Күчүк. Кыргыз тилинде, түрк тилинде адамга гана ким деген суроо берилет. Илик жөндөмөнүн мүчөсү кимдин болот. Кимдин. Адамдан башка нерсе болсо, эмненин. Илик жөндөмөсү таандыкты билдиргендиктен балдар, буюмдар, заттар адамга гана таандык болот. Ошондуктан көбүнчө биз кимдин деп суроо беребиз. Же болбосо заттын ээси көбүнчө адам болот. Заттын ээси адам болгондуктан кимдин деген суроону көп колдонобуз. Эми илик жөндөмөсүнүн мүчөсү нын. Нындын 12 варианты бар. Аны кантип табабыз? Сингармонизм закону бар мына. Кыргыз тилинде сөздөрдүн ичиндеги үндүүлөр үндөшөт балдар. А, ы, о, у, ö, ü, e, i болуп үндөшөт. Демек, эгерде сөздүн аягында үндүү болсо, анда нын болот. Нын болот. Бул жердеги бул бул 4 вариант деп жазып атабыз. 4 вариант. Нын, нун, кызыл менен кылайын. Нын, нун, нүн, нин. Канча болду? 4 болду. Үндүүдөн кийин нын улайбыз. Жумшак үнсүздөн кийин болсо дын улайбыз. Дын. Бул жерде да 4 варианты бар. Дын, дун, дүн, дин. 4 болду. Каткалаң үнсүздөн кийин тын болот. Онун да үндөшүү мыйзамы боюнча өзгөрөт. Тын, тун, түн, тин болот. Эч качан нан, нон, нөн, нен болбойт. Нын, нун, нүн, нин болот. Мисалы, бөлмө аягында ө үндүү,
demek n oldu. N. Bu yerde ö var. Ü oldu. Bölmönün. Telefon n yumuşak. Ünsüz. Oşonduktan d oldu. Alemi o bolgonduktan bu yer u oldu. Student t katkalan t bolgonduktan t oldu. Alemi bu yerde e bolgonduktan ündü e olup özgürdü. Studentin boldu. Demek bölmönün, telefondun, studentin desek biz bir nerseni düşünböýüz. Emden düşünböýüz? Demek bölmöge bir nerse taandyk boluşy gerek. Misaly bölmönün açkyçy boluşy mümkin. Misaly telefondun markasy dep aýtabys, studentin depteri dep aýtabys. Egerde sözdün ayağında ündü bolsa anda s bolat. S 4 variant durat. S, su, sü, si. Alemi ünsüz bolsa anda ı gana bolat. Misaly bölmönün açkyçy, çı bu ünsüz. Oşonduktan ı boldu. Marka a ündü boldu. Oşonduktan s geldi. Marka s, bu s. Bu s. Markası. Depteri demek bölmönün açkyçy, telefondun markası, studentin depteri. Bu yerde iki söz aykaşat baldarına. Birinci söz. Bu birinci söz. Bu ikinci söz. Birinci sözgö nın ulanatna. Birinci sözgö nın ulanat. Alemi ikinci sözgö s ulanat. Bölmönün açkyçy, telefondun markası, studentin depteri, dep koldanabız. Sözsüz türde iki söz aykaşat. Bu ilik döndürmesinin taandykty bildirgen birinci türü baldyr. Birinci türünde sözsüz iki müjde ulanat. Jazalı iki sözde aýtdym. Maşinenin bu yerde ündü turatna ündü. Maşinenin marka a ündü bolgondo s boladı. Marka s. Жазgıla. Maşine ündü. Mirlan n yumşak ünsüz. Mışık k kıtkıla. Özgürçülükke köňül biraz balдар. Egerde sözdün ayağında p bolsa, anda b-ga özgürür. K p bolsa, jakşy menen kılaýyn. Jakşyrak görünsün sizlerge. P bolsa b-ga ötüt, k bolsa g-ga ötüt. Misaly, maşinenin döngölögü bolboýdy. Maşinenin döngölögü bolup bu jerde k g-ga öttü. Kalgany sizler jazasyňlar balдар. Жазgıla. Ulantamız balдар. Jazaly. İllik jönдөмөsünün suroosу kimdi jana emneni. İllik jönдөмөsü taandykty bildirgendikde köpünçe adamga tiyişeli bolup, oşonduktan kimdin degen surooну berебиz balдар. Kimdin kalemi. Bu jerde kimdin degen suroo bu illik jönдөмөнүн suroosu. Üçüncüsü de din bulandı. Demek surooga жооп berебиz. Kimdin kalemi? Din kalemi. Din illik jönдөмөнүн üçüncüsü. İkinci
Kimdin жон баштыгы? Бул жерде силер жазасыңар. Асандын жон баштыгы, же болбосо студенттин жон баштыгы жана башка. Kimdin телефону? Жообун силер жазгыла. Kimdin көз айнеги? Бул суроонун да жообун силер тапкыла. Kimdin дептери? Жана кыргызча. О, kimdin китеби? Жазгыла. Балдар азыр таандыкты билдирген нын мүчөсүнүн маанисинин экинчи түрүн үйрөнөбүз. Бул жерде сөзгө таандык мүчөсүн улайбыз, андан кийин нын мүчөсүн улайбыз. Ошондо биринчи сөзгө таандык мүчөсүн, нын мүчөсүн улайбыз. Ал эми экинчи сөзгө таандык мүчөнүн үчүнчү жактагы мүчөсүн улайбыз, с. Бул жерде өзгөчөлүккө көңүл буралы а дегенде балдар. Мисалы өзгөчөлүк менин, сенин, анын болот. Мендин, сендин, алдын деп айтпайбыз. Мисалдардан көрөбүз. Эжейдин калеми. Бул жерде калем эжейдики. Бирок ал эч кимдин эжеси эмес. Экинчи, бул эжейимдин калеми. Эжейим дегенде, бул кимдин? Менин. Менин эжейимдин калеми. Бул менин эжейимдин калеми десек да болот, же бул эжейимдин калеми десек да болот. Себеби эжейим дегенде им, бул менин дегенди билдирет. Демек, эжей менин эжем, же болбосо бул биринчи жакка таандык им мүчөсүнүн жардамы менен жасалды. Им деген мүчө бул биринчи жактын таандык мүчөсү. Таандык мүчө уланат деп айтпадык мында, бул жерде таандык мүчөлөнүн уланат дебедикпи? Демек бул биринчи жактын таандык мүчөсү. Андан кийин эже сөз, им таандык мүчө, дин бул нын мүчөсүнүн варианты. Экинчи сөзгө калеми. Бул жерде с деп айттык, себеби үндүү болсо с болот. Ал эми калем дегенде м үнсүз, ошондуктан калеми болот. Мисалы, биринчи, менин байкемдин машинеси короодо турат. Бул жерде менин байкемдин десе да болот. Менинди айтпай кашага же болбосо айтпай койсок да болот. Жөн гана байкемдин машинеси короодо турат. Байкем, демек бул байкем, бул менин байкем. Биринчи жак. Мага таандык. Бул байкем мага таандык. Менин байкем. Андан кийин машине, байкеме таандык. Кайталаймын. Байке биринчи жак мага таандык, машине байкеме таандык. Демек, муну жазганда байкемдин машинеси. Бул жерде си турат, себеби үндүүдөн кийин си болот, үнсүздөн кийин и болот. Экинчи, досуңдун бөлмөсү канчанчы кабатта? Досуң. Бул кимдин досу? Сенин досуң. Бул экинчи жактын таандык мүчөсү. Бул экинчи жак. Бул таандык мүчө. Андан кийин бөлмө кимге таандык? Бөлмө досуңа таандык. Сенин досуңа таандык, демек досуңдун бөлмөсү. Туун. Мен өчүрөйүн. Бул жерде кызыл менен көрсөтөм. Досумдун бөлмөсү. Андан ары мүдүрүбүздүн аты Теңиз. Мүдүр бул жалпы кесиптин
bir kızmattın аты, ал эми müdürübüz болгондо, жакшы менен müdürübüz. Бул кимдин? Биздин müdürübüz. Аты Cengiz. Анын аты. Müdürübüzdün аты Cengiz. Аты Cengiz. Darsxanabыздын içi kenen жана таза. 5-ci, kızımdın telefonu işlebey kaldı. Kızdın telefonu bolgondo, al hiç kimge tiyişesi çok taandıq emes, al emi kızımdın bolgondo, menin kızımdın telefonu işlebey kaldı dep aytабыз. Bu nın mücösünü taandıkты bildirgeninin ekinci türü. Bu ekinci türü oldu. Hazır üçüncü türünü jazalı. Bu jerde жөн гана сөздөр бар. Эже, дос, ini, kız, байке, ата. Бул сөздөрдө таандык мүчө жок. Азыр силер таандык мүчөнү улап жазасыңар. Мисалы, эже деген сөздүн жанында бир деген сан турат. Бир деген сан турат. Бул биринчи жактын таандык уландысын ула деген сөз. Мисалы, эже birinci jak. Ecem, al эми din bul ilik jönümünün müçösü. Demek ejemdin kalemi bolot. Eğer ejemdin kalemi dep aytsak, anda bul jerde menin ejemdin деген söz. Bul birinci jaktın taandı ulandısı. Andalar ulantабыз. Dos, eki деген сан турат. Экинчи жак дегенди билдирет. Demek Dos, ekinci jak болгондо senin болот. Senin dosуң болот. Анан жон баштык кимдики? Досуңдуку. Бул жерге биринчи мисалга кайра келебиз. Мисалы, эжемдин болгондо, эжем, менин эжем, ал эми калем кимге таандык? Эжеме таандык. Калем эжеме таандык. Ушул сыяктуу кашадагы жактарды көрсөтүлгөн түрүндө бул бош жерлерге жазабыз балдар. Жазгыла. Üçüncü türünde birinci söz, sözgö hiç kanday müçö ulanbay, al emi ikinci sözgö sı müçösü ulanat. Misalı, birinci söz Bişkek, Bişkek, ikinci söz şaharı. İkinci söz şaharı. Bişkek degen sözgö müçö ulangan jok, al emi şaharga bu müçö ulandı. Kırgız Türk Manas Üniversiteti taandык müçö ulandı. Köpünçö taandыкты bildirgen bul türündö, bul üçüncü türündö zattın atın bildiret dep aytsak da bolot. Misалы, şahardın adı kaysı? Bişkek. Demek zattın atın bildirse birinci söz baştamga menen жазылат, baştamga menen жазылат, söz türdө baştamga menen жазылат. Andan keyin ikinci sözgö деген мүчөнү кошобуз. Шаары үнсүз ошондуктан болду. Университети үнсүз ошондуктан университети болду. Эгерде сөздүн аягында үндүү болсо, анда сы болот. Мисалы, Стамбул, бул жердеги сөздөр бар балдар. Шаар, пазар, гипермаркет, көчө, проспект, кичи район, банк, дүкөн деген сөздөр бар. Бул сөздөрдүн аталыштары сол жакта. Оң жакта сөздөр бар. Азыр оң жактагы сөздөр менен сол жактагы сөздөрдү айкалыштырып, таандыкты билдирген üçüncü türün жасайбыз. Üçüncü türün жасайбыз жана жазабыз. Стамбул шаары, мисалы, шаары. Стамбул şaары.
Kalanın özüňiz жазgıla. Demek sözsüz türde namo jerde bu manelүү boldy. Bu manelүү. İstanbul şahar dese bolboýdy. Sözsüz İstanbul şahary deş gerek. Tapşırma. Köpçe gittin orduna nın müçösün koyunuz. Misalı, kitep stolun üstünde. Kalan misaldardy özüňör depteriňerge жазgıla. Şunu menen bizden elik jönleme degen temabız bütdi ballar. Köňül burganyňarga rahmat. Görüşgünçe.